Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Ден соолугуңар кандай? Маанайыңар жакшыбы? Анда сабакка көңүл бургула. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабактын темасы азык-түлүк. Сабактын максаты окуучулар өз алдынча сүйлөм түзө алышат. Ар кайсы чактагы этиштердин мүчөсүн көрсөтө билишет. Сүрөт менен иштөөгө көнүгө беришет. Мага, сага, ага деген сөздөрдүн маанисине жараша туура колдоно алышат. Жакшы, туура сакталган тамак аштардын ден соолук менен байланышы зор экендигин баамдашат. Сабакта берилген жаңы лексиканы активдүү түрдө өзеки жана жазуу кебинде колдоно алат. Суроолорго жооп беришет. Маанайыбызды көтөрүп алдык балдар. Өтүлгөн темалар боюнча суроолорго жооп бергиле. Сен эртең менен кандай тамак ичесиң? Сенин апаң кандай тамактарды жакшы жасайт? Сенин жакшы көргөн тамагың кайсы? Кайсы тамактар ден соолукка пайдалуу? Балдар, суроолорго жооп берип, WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө. Жаңы лексикалар менен таанышабыз. Сакталат, азык-түлүк, туздалган, чийки, даяр тамак, коюу тамак, суюк тамак, ботко. Ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз жана тексттерди окуйбуз балдар. Карагылачы, сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Бул эмне? Анын ичинде эмнелер бар? Ооба, силер жакшы билесиңер балдар. Бул муздаткыч. Муздаткычтын ичинде даяр тамактар, сүт азыктары, эт азыктары турат. Аларды биз таза сактоо үчүн салабыз. Жана ошондой эле бул тамактарды жакшы сактайт. Муздаткыч жакшы сактайт. Сөз айкаштарын окугула. Эң сонун жакшы сакталат. Сүт, эт, бышкан, даяр азык-түлүк. Көрдүңөрбү балдар? Эң сонун жакшы сакталат. Кайсы жакта сактайбыз? Муздаткычта. Сүт, эт, бышкан, даяр тамактарды, азык-түлүктөрдү биз муздаткычта сактайбыз. Туздалган бадыран, туздалган помидор, туздалган капуста, туздалган балык, туздалган эт. Булардын баарын биз эмнеде сактайбыз балдар? Муздаткычта. Текстти окуп сүйлөп бергиле балдар. Биздин ашкана. Аня, бул биздин ашканабыз. Анда стол, текчелер жана чоң муздаткыч турат. Муздаткычта чийки эт, даяр тамактар, сүт азыктары, туздалган азыктар жана суусундуктар сакталат. Жашылча жемиш салган бөлүгү да бар. Мында азыктар көпкө чейин жакшы турат. Сөз айкаштары менен сүйлөм түзүп дептериңерге жазгыла балдар. Анда балдар дептериңерде калем сабаңарды алгыла. Бүгүнкү датаны жазгыла. Тема азык-түлүк. Көнүгүүнү жазгыла балдар. Үлгүгө карап сүйлөм түзгүлө. Бышкан эт абдан даамдуу болот. Калганда ушундай кылып өзүңөр сүйлөм түзүп жазгыла балдар. Азыктардын түрлөрүн эстегилечи. Кандай азыктар бар? Сүт азыктары, эт азыктары, нан азыктары, суусундуктар бар балдар. Карагыла, эсибизге салып алалы. Эч качан унутпайбыз балдар. Азык-түлүктүн түрлөрү: сүт азыктары, эт азыктары, нан азыктары, суусундуктар бар. Эсиңерге тутуп алгыла балдар. Мага ботко, суюк тамак жагат. Сага эмне жагат? Сага
5 бармак жакпайбы? Ага борщ жагат. Ага каттама жагат. Мага, сага, ага деген сөздөр кандай айтыла турганын үйрөнүп алдык балдар. Үйгө тапшырма суроолорго жооп бергиле. Бул кимдин ашканасы? Ашканада эмнелер бар? Муздаткычта эмнелер сакталат? Муздаткычта азыктар кандай сакталат? Биздин ашкана деген текст окудук. Анянын ашканасы жөнүндө. Ошол суроолорду ошол текст боюнча жооп бересиңер балдар. Биз бүгүнкү сабакта эмнелер жөнүндө үйрөндүк балдар? Азык түлүк жөнүндө, азык түлүк каякта сакталат жана ошондой эле азык түлүктөрдүн түрлөрүн үйрөнүп алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла балдар.